жакшы спикер болду деп айта аласызбы? Мөөлө спикерли болбодукпу негизи. Эсиңизде калган кийинisi бар да? Мен есімде қалған бұл егеменділік убагында Медетхан байке, Медетхан Шеримкул. Бұл настоящий спикер болған. Бұл менің жеке ойым. Ал эми чисто адамгерчилик тартылган болсок, мисалы Ахматбек Келдебеков. Ал мага как адамгерчилик катары. Потому что мен Сүймөнкул Чокморовдун жетектеп жүрдүм. Аны ошондо Саке Семон деп чуркап жүрөсүң, Чокморовдун акча сурап келдиң эле, мына мен спикер болуп турганда сага жардам берип калайын, муну акчаны алып кал деп, мисалы как адамгерчилик катары монтип эмеге жардам бергени, фондко жардам бергени, мен ошон үчүн ал кишини бул жагынан мен сыйлайм. Эми ошого эле эме кандай болуп атат ошо фонддун жүрүшүчү, негизи мына эстелигин качан тургуза алабыз ушу Сүймөнкул Чокморовдун? Эми биз ойлогонбуз ушул эмени өзүм 2 жыл мурун өкмөткө келип, даже 3 жыл мурун болуш керек, өкмөткө чуркап, өкмөткө айтып, тиги Чокморовдун 80 жылдыгы болот, 80 жылдыгын белгилейлик деп өзүм сунуш берип, өзүм жанагы өкмөттө иштеген балдарга именно белгилөө боюнча өзүм киришкен болчумун да. Өзүм да аракет кылып ошону киргизгиле деп ошону айтып жүрдүм да. Анан кийин премьер-министрге, президентке, вице-премьерлерге мен өзүм кат жазып аттым ошо боюнча 80 жылдыкты өткөрөлүк, 80 жылдыкка Чокморовду киргизгиле деп. Анан 80 жылдык боюнча биз Ошто, анан Бишкекте ошо эстеликти тургузалы деп жүрдүк. Эми ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет экен. Биз эстелигин 9-ноябрга ачалы деген болчубуз. 9-ноябрга жетишпей калдык. Андан кийин жаңы жылга чейин ачалы деп ушунча жанталашып аттык. Анан суук болуп кетти, кар жаап атты, тияк болду. Анан чын айтканда болбой эле баягы финанска келип такалды экенбиз да. Ал жагы да болуп калды. Майда чүйдө ошол жагы болуп калды да. Анан ошон үчүн биз жаңы жылга чейин да жетишпей калдык. Жаңы жылга чейин тургузуп алдык. Бирок азыр эми биздин эстелигибиз даяр турат. Бир эмес 2 эстелигибиз, Ошко коебуз деген эстелигибиз, ал уже 3 жылдан бери тиги уже 4-жылга кетти. Эрбол Бошмоюновдун өн аркасында турат, чакчайып, атты тиги минип Чокморов турат. Экинчи эстелик Бишке коебуз деген эстелик тиги Азамат Абдрахманов жаш биздин мыкты скульптор. Ал жасап, анын өн арканасында Чокморовдун эстелиги уже даяр турат. Кудай буйрса, күн жылыса эле биз аны коебузга, бүгүн эртең балким дагы азыр худсовет болуп, окончательно мындай баягы мындай чыкканда жанакындай эме деп коет, тонировка деп коет да. Тонировка жагын бүтүрүп алсак, мен ойлойм азыр эми өздөрү айтат да, эми кайсы убакка даяр десек, ошондо коюп коелу. Эми ушу күн жылыса эле коюп коебузга деп ойлойм да азырчы. Жакын эми эстелик 2 эстеликтен даяр турат. Фонддун эмеси кандай болуп атат? Келбеби сиз айткандай акчага такалат да. Фондко мындай жардам бергендер болуп атабы? Жана спикерге окшопчу өздөрү мындай. Фондко жардам беребиз дегендер чын айтканда болгон. Жок, бирок мен ачууччундукты эми сиз сурап калгандан айтып кетишим керек. Мисалы мен айтып атпаймынбы, Ахматбек Келдебековго ыраазымын деп атпаймынбы? Мен кетип кала электе, могу 500 000 сомду алып кал деп. Ал 500 000 берген. Ошол эле Алмазбек Шаршенов Атамбаев, мына сен баштадың эме эстеликти курам деп баштадың деп 1 миллион сом бергени бар. Ал эми көп азыр менден сурайт, ким Карганбек Самаков 11-жылы 21 апрелде айтты эле, өткөндө тиги Байтик Батырдын тоюнда дагы ушунча эл отурса ошол бир аксакал туруп алып, сага Карганбек Самаков 1 миллион бербеди беле, эмне каяка кетирдиң деп мен элдин көзүнчө мындай катуу эметип айттым, ал киши акча бере элек, берсе эметебиз. Бирок бүгүнкү күнчө бере элек деп мен айттым. Ушундай бар, бирок мындай майда чүйдө көбүнчө бирок мындай жөнөкөй карапайым адамдар жардам берет экен да. Эми бүгүнкү күндө кичинекей акчабыз бар, ага анакей счетный палата келип текшерип кеткен, финансовый полиция текшерип, акчабыз турат, Кудай буйрсачы. Аны биз эч жака жок койгон жокпуз. Эми могу эстеликти тургузуп алсак, анан Чокморов фонду жана Ликуан Ю деп атпаймынбы? Ликуан Юнун 3-дүйнөдөн 1-дүйнө деген китебин которгонбуз кыргыз тилине. Анан дагы Эммануэл Море, өзүнүн эмеси да, тиги псевдоними да, ошо жолдош, өзүнүн аты жолдош, ошонун китебин, Сүймөнкул Чокморовдун жазган китебин, ошо китебин чыгардык. Акен Кине деген казак жазуучусу бар, ошо келип Сүймөнкул Чокморовдун китеп жазган, ошо китепти котордук. Азыр жакында
кайрадан басмаканадан чыгарылды. Басмакана менен сүйлөшүп, бул Абдимиталип байкебиз бар. Ошо кишинин Сүймөн Кул Чокмошевдин жазган китеби бар. Ошо китебин кайра басмаканадан чыгаралы деп, кыргызча, орусча, англисче чыгаралы деп, азыр ошонун тегерегинде иштеп атабыз. Кудай буюрса ал китепти да чыгарабыз.